Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Акыркы 2 жуманын ичинде ушул мен деген Украина жана Орусия ортосунда болуп аткан согуш боюнча сереп менен бөлүшө баштадым. Анын саясий, коопсуздук жана экономикалык суроолорго кандай таасир этери боюнча негизи оюм пикиримди бөлүштүм. Бул акыркы 4-5 видео негизи кыргыз элиме абдан кызыктуу болгон окшойт. Анткени 1 жуманын ичинде эле 60 000 жолу ушул менин каналдын көрүүчүлөрү көрө баштады, карай баштады да ушул видеону. Анан бири-бирине жиберип, ушул комментарийлерди мол жазып, комментарийдин жарымы абдан ачуу болсо дагы, жарымы абдан мындай жакшы колдогон комментарийлер болду. Анан ошол көбүнчө комментарий жазгандар айтышты да, ушундай сыяктуу маалыматтар бизге керек дешти. Чын эле ойлонсом, ушул сереп салсам, Орусияда ушул саясий жана экономикалык жана макроэкономикалык эл аралык саясат боюнча сүйлөй турчу Соловьев, Скобеевалар бар. Украинада ошол эле Арестович, Фейгин, Цымбалюк, Светан дегендер бар. Эгерде ошол Америка Кошмо Штаттарын алсак, аякта абдан мындай чоң список, негизи 4-5 айтып өтсөм, Абрамович, Абрам Стейси, Адлер, Сайрус, Атин Мэри, Ацел Тамаш жана башка ушундай сыяктуулар бар. Кыргызстанда болсо ушундай контентти жасай турчу ушундай журналисттер, блогерлер, серепчилер аз экен. Ошон үчүн бул деген ыйык орун бош калбаш үчүн мен эл аралык серепти жана эл аралык саясат, эл аралык коопсуздук суроолору жана экономика аралаштырып, ошо уйкаштырып, экономикалык серептерди кыргыз тилинде көбүрөөк бергенди чечтим. Эми болсо бүгүнкү биз сүйлөй турган сөзүбүз бул деген Орусия менен Украина ортосундагы жаңы кагылышынын кандайдыр бир бөлүгү. Бул деген Запорождук атомдук электростанциянын жардыруусу боюнча суроо да. Запорождук атомдук электростанция жакында жардырылат жана жардырылгандан кийин чоң радиациялык мындай уулануу болот. Европанын 40 мамлекетине уулуу радиациялуу булуту каптайт деп айтылууда. Жана Орусиянын өзүнүн баягы бир нече 6-7 областын ушундай уулатуучу булут каптайт деп айтылды. Бирок Чернобыльге караганда бул деген алсызыраак болот. Анткени Чернобыльден кийин ошол Запорождук атомдук электростанцияларды курганда инженерлер көп нерсени алдын алышкан жана Чернобыльден үйрөнүп, аны бекемирээк кылышкан деп айтылууда Украина тарап серепчилерден, инженерлердин сөзүнө карата. Ошон үчүн уулануу Чернобыльдагыдан 2-3 эсе аз болот, бирок ошондой болсо дагы дүйнө жүзүнө ушул радиациялык фон өсүп кетет деп айтылууда да. Радиациялык фон өсүп кеткенде, мисалы үчүн Кыргызстан асманда бизде 2-3 эсе өсөт жана ошол бир 10-11 жылдын ичинде 1000-2000 адам онкологиялык ооруга чалдыгат деген ушундай алдын ала серептер бар да. Албетте бул деген нерсе абдан кооптуу, бул деген ядердик согуштун башталышына эле тете да, мисалы үчүн. Ошон үчүн бул нерсени аябай чоң дыккаттык менен, аябай чоң көңүл менен эл аралык бүт серепчилер, бүт экономисттер, бүт ошол согуш серепчилер карап аябай байкап жатышат да, эмне болуп кетер экен деп. Анан эгерде ушул суроого мындай тереңирээк көз жүгүртсөк, 1 жыл мурда Орусия Украинага киргенде Киев областына кирип, ошол Запорождук АЭСти басып алышкан болчу. Запорождук АЭСти басып атканда ошол жерден баягы каршылык көрсөтүп атканда Украинанын күчтөрү, Украина ошол Запорождук АЭСти аткылап атат деп орус тарабы көп ушундай провокациялар боюнча үн катты эле да. Украина тарап тескерисинче орустар тарабы ошол Запорождук АЭСке атайын техниканы киргизип жатат жана курал-жарактарды, жардыргыч заттарды, ошол Замбиректин ок-дарыларын киргизип жатат деп айтышкан болчу да. Анан эгерде ошол Запорождук станцияны жардырып ийсе, анда Украинага абдан чоң мындай зыян болот деп айтышты эле. Бирок ошол жыл өтөрү менен билебиз, Киев областынан Орусия качты, Украинаны сүрүп чыгарды. Андан сырткары жайында ошол Харьковду басып алып, бүгүнкү күнү Украина жарым жылдай даярданып туруп, батыштын куралын топтоп туруп, контрчабуул баштады. Украина контрчабуулу бирок күтүлгөндөй Харьковду алгандай, Херсонду алгандай болгон жок. Ошондо контрчабуул 1-2 күндүн ичинде эле Заматта эле ошол 100 километрдей бошотуп коюшкан да украиндар. Бул жерде болсо алар деген ошол негизи батыш тарап ошол Херсон менен
Харьков областтарын басып алган, контрнаступ кылганда украиндер батыш тарап бизге ошондо курал бергенди азайткан деп айтышат. Курал бергенди азайткан эсебинен алар контрнаступту уланта алышкан жок. Андан сырткары бүгүнкү күнү катуу даярданса дагы 650 000 аскер даярдаса дагы резервтерди 10 бригаданын ичинен 2 бригада согушуп атат, калган 8 бригада эс алып ушул баягы чоң контрчабуулга даярданып жатат деп айтылды. Бирок баарын киргизе албайбыз дейт да ошол Залужный. Анан ал айтуусу боюнча эгерде азыр ушуну шашкылактап толук күч менен кирбейсек дейт, анда көп адамдык жоготууларга дуушар болобуз деп айтып жатат. Анткени чынын айтса, ушул батыш тарап өтө күттүрүп коюп, атайын ок дарылар менен жана алыска атуучу ракеталарды эмгиче бербей, Британия Storm Shadow'ду берди, ал эми ошол Америка убада берген Атакамсты бере элек. Жана убада берген F-16 учактарын бере элек да. Чабуул учактар F-16 баягы Залужный интервью берген, бизге эмнеге бербейсиңер, берсеңер боло, эгерде бербесеңер биз согушка киришсек, анда бир келбеген снаряд үчүн 10 000 же миңдеген ошол солдат өлөт деп айтат да, украиналык солдат. Анан украиналык спецназдар акырындап ушул Орусия менен болуп аткан согуш чыгараны текшерип атканда, көп учурунда ушул Брэдлилер менен келип, Америка Кошмо Штаттар берген жана башка атайын техника менен келип жарылып калып атышат. Анткени ушул убакыттын ичинде өткөн күздөн өткөн ошол жаздан жана жайдан баштап Орусия тарап ушул жердин баарын аябай жакшы бекитти да, миналарды таштап турган, ошон үчүн кире албай жатышат дейт. Бирок Запорожьеде ошол Украинанын түштүк жагында, түштүк Россия менен болуп аткан чегараларында украиндик аскерлер 500 метрден 600 метрден күнүгө алып атышат. Жана ошол Запорождук атомдук электростанцияга жакындашты деп айтылууда. Жакындагандан кийин алар деген Орусия тарабы качымыш болуп качканы жатат деп айтылууда да, азыркы жаңы маалыматтар боюнча. Анан ушул Будановдун айтуусу боюнча бул деген атайын жасалып жатат. Взрывчатка АЗСке салынды. Анан ошол орус аскерлери качат, Украина аскерлери киргенде дистанциядан, чоң аралыктан атайын баягы радио частота менен иштеген жардыруучу ошол техника менен орус тарап ЗАЭСти жардырат деп айтып атат да. ЗАЭСти жардырарын ушул негизи Орусия тарабы дагы мындай же жок дебейт, же ооба дебейт. Бирок Орусия тарап көбүнчө пропагандалык каналдарда айтып жатат. Негизи биз деген эчтеке даярдабай элебиз, эч кандай жардыруучу зат койбой элебиз. Биз деген ошол Украина тараптан ошондой теракт болоорун күтүп жатабыз. Украина тарап ошону жардырган атат деп айтып атышат да. Эки тарап тең ушинтип айтып атышат. Эми серепчилер эмне деп атышат да? Серепчилер айтат, негизи бул жардыруу керек Орусиянын азыркы бийлигине деп суроону койгондо, серепчилердин көбү айтат, бул жардыруу чын эле керек болуп калышы мүмкүн. Анткени ушул жардырууну шылтоо кылып, Орусия бийлиги согушту токтотушу мүмкүн. Анткени эл аралык катастрофа болот да, бүт дүйнө жүзүнө ушул радиоактивдүү булуттар уча баштайт, радиоактивдүү булуттардын учуп жатат, жана муну токтотуш керек, ушундай трагедия болуп атат деген шылтоо менен согушту токтото алса болот дейт да. Жана албетте ал жардырылгандан кийин Украина тарап баягы контрчабуулду токтотот деген үмүттө дейт Орусия тарабы. Анан негизи Украина тарабы болсо айтат, негизи ошол жардырса деле дейт, Залужныйдын айтуусу боюнча. Ошол Арестович да ушуну айтып атат да. Эгерде ушулар жардырып ийсе дейт, атомдук электростанцияны, бул деген Украина аскерлерин токтотпойт дейт. Жергиликтүү калк йод, калий дарыларын ичет дейт. Жана ошол күчтөнөт дейт, шымаланат дейт. Анан айла жок, баягы аскерлер радиоактивдик ууланса дагы баары бир ошол чабуулду уланта берет дагы, Украинанын 91-жылдагы коюлган чегараларына чейин барат деп айтып жатышат да. Ушундай эки тараптан маалымат келип жатат. Эми дагы бир америкалык серепчилерди уксак, британиялык серепчилерди уксак, жана Орусиянын өзүнүн серепчилерин уксак, баягы кичине Орусия бийлигине оппозиция ачылды. Серепчилерине кулак салсак, алар мынтып жатышат да.
жардыруу болушу ыктымалбы дейт. Бүгүнкү күнү ал болушу ыктымал дейт. Анткени Кахов ГЭСин жардырып бир нече ошол жыл турган бир нече кубометр сууну Орус бийлиги баягы өзүнүн желдеттерине да зыян кылып, жуудуруп ийип, Украина аскерлери дондон өтпөсүн жана ошо кол салбасын деп ошо жуудуруп салган кишилерди, баягы шаарларды, шаарчаларды Кахов ГЭСтин астындагы алар ошого барышты, экологиялык катастрофаны уюштурушту. Ага алардын чечкиндүүлүгү жетти дейт да. Демек ошол Запорождук ЗАЭСти дагы жардырууга чечкиндүүлүгү жетет. Анан качан жардырат деп атышат? Бир шартта жардырат. Эгерде украиналык контр чабуул өзүнүн мындай шыктуулугун жана чын эле мындай күчүн көрсөтсө, ошондо жардырышат деп айтып жатат. Бүгүнкү күнү Украина тарап чын эле ушун контр чабуул күчөп жатат. Курал жетпесе дагы мындай чоң чабуул болсо дагы аз-аздан күчөп жатат. Ошол нерсе Запорождук областына, аймагына киргенден кийин Украинанын аскерлери демек бул нерсе болуп кетиши ыктымал. Ошонун болуп кетишинин пайызын көп серепчилер 80-90% деп айтышат да. Кээ бир серепчилер 100% деп айтып атышат. 100% бул нерсе болот деп. Балким азыр мен ушул видеону жасап атканча, бул видео чыккыча, монтаждан өтүп, анан силер муну көргүчө балким ушул нерсе болуп кетет. Бирок ал болбой да калышы мүмкүн. Анткени албетте деген бул оюн да, бул саясий оюн, бул шахмат. Ошон үчүн эгерде Украина тарап басаңдатса өзүнүн контр чабуун, балким Орусия тарапка жардыруунун кереги эмес болуп калат да. Балким дагы Америка Кошмо Штаттары кийгелешип, анан буну биз баягы жалпы НАТО өлкөлөрүнө кол салуу деп эсептейбиз деп ошо чечим чыгарып чалышса керек да, тияка Орус бийлигине. Орусия бийлиги аны калбаса, Кытай балким айтса керек, ядердик катастрофа бизге кереги жок бул дүйнөдө деп. Балким ошентсе дагы жардырбай коюшу ыктымал да. Эми эмне кандай болот, аны келечек көрсөтөт. Бирок азыркы маалда ушундай коркунуч бар. Мен деген ошол ядердик согуш башталып кетсе, кандай иш-аракеттерди жасаш керек кыргыз жарандарга, жана ошол радиациядан кандай коргонуш керек деген видеону тарттым эле да. Мен профессионал эмесмин, бирок жалпы маалыматтан, ошо жалпы булактардан маалыматты жыйнап туруп ушундай видеону жасадым эле. Ошону дагы ошо сүрөттөмөгө таштап коем. Ушу менен бүттү. Эмки видеодон көрүшкөнчө, эмки темада анан жаңы видеодон талкуулайбыз.